Мына акыркы 35 жылдан бери эгемен алып калдык. Кудай буйрса эмдиги жылы белгилейбиз 35 жылдыгыбызды. 34 жыл болду. Ушул акыркы 35 жылдан бери мамлекетибиз таландыда калып келген. Муну ачык айтышыбыз керек. Эл журт муну билиш керек. Кантип таландыда калган? Себеби Союз маалында топтолгон бардык мамлекеттин байлыктары, мамлекеттин күчү, мамлекеттин ошол топтолгон инфраструктурасы бардыгы жанагы приватизация деген шылтоонун негизинде арзан же болбосо бекер ар түрдүү адамдарга берилип кеткен. Көптөгөн жерлер, заводдор, фабрикалар, участкалар, жерлер, автобазалар кет үчүн эмес, кайрадан завод фабрика кылып эмес, кайрадан комбинат кылып, автобаза кылып, жыргатып эмес, элге жумуш ордун коюп эмес, алар жеке өзү үчүн пайдалана башташкан. Ошонун негизинде мамлекетибизде бир нече жүздөгөн же болбосо миңдеген бир бай адамдар өтө мамлекет тарабынан, элдин эсебинен байыган адамдар пайда болгон. Ушундай катмар пайда болгон. Ал эми калган миллиондогон биздин жарандарыбыздын бардыгы эч нерсеси жок, жакыр бойдон, мамлекетибиз жакыр бойдон, ошо бойдон калып кете бергенбиз. Андан сырткары мамлекетти талаптонуу акциясы андан ары да уланган. Кимдер чыга баштады? Ошо мамлекеттин колундагы азыркы күндөгү же ушуга чейинки күндөгү байлыктардын бардыгын урду. Мамлекеттик бийликке мамлекеттин акчасын урдоо үчүн келип калышкан. Мэр болуп келесиңби, аким болуп келесиңби, губернатор болуп келесиңби, министр же башка кызматка келесиңби, мамлекеттин акчасын урдаш үчүн келип калышкан. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, бир замандарда ушул жогоруда айтылган мамлекеттик кызмат орундары сатыла баштаган. Кадимкидей сатыла баштаган. Ар бир мамлекеттик орундардын өзүнүн ставкалары болуп калган. Ал эми сатылган орундарга да толукташ үчүн ошо сатып алган адамдар кайрадан келип бийликке келип ошол акчаларды тоношкон, элдин бюджетинен алган, мамлекеттин бюджетинен алган, мамлекетке үй куруш үчүн бөлүнгөн 100 сом акча болсо, эми мисалга айтып атам. Ошонун 50-60 сомун талаптанып жок кылышкан. Үй да курулбай калган, акча да жок болгон, эл дагы жакырлангандан жакырлана берген. Мамлекет жакырлангандан жакырлана берип, күчү соолуп мамлекеттин же аскери тарабынан, же граждандык тарабынан алсыз болуп бараткан бардык жерде. Бирок мамлекеттин ичинде жанагы коррупционерлер өтө бай коррупционерлер пайда болгон. Мына ушуну менен күрөшүү, ушуну кайра калыбына келтирүү, мамлекеттин күчүнү, мамлекеттин акысын, мамлекеттин байлыгын өз элине жумшоо бул негизги максаттарыбыздын бири болгон. Урматтуу президентибиздин биздин алдыбызга койгон талаптары да ушу болду. Мына президенттин командасынын, Садыр Кожоевичтин командасынын бийликке келгенине мына азыр 6-жыл кетип атат. 5 жыл толуп 6 жылга кетип атабыз. Мына ошол жерде президент жанында биз жыл бастан зыңкыйып иштеп келе жатабыз. Президент айрыкча ошо мага койгон талаптары негизинде коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү, мамлекетти күчтөндүрүү. Мамлекетти күчтөндүргөндө аскери жагынан, мен эми айтпай эле коеюн, көптөгөн нерселер бар. Аскер кызматчылар өтө жакшы билет. Аскери жагынан күчтөндүрүү, граждандык жагынан күчтөндүрүү, мамлекетте иштеген, жашаган элдерибиздин жашоо турмушуна пайдалуу иштерди жана ошолордун жашоо турмушун жакшыртуу максатын койгон. Аны үчүн эмне керек эле? Финансы керек эле. Ошол талап тоногон адамдардын тизмесин алып, бирден экиден алган байлыктарынын бардыгын мамлекетке кайтарганга аракет кылдык. Бүгүнкү күндө ошол талап тононгон мамлекеттин байлыгынын жок дегенде бир 70% кайтып калды, Кудай кааласа. Дагым бар. Мен бир эле мисалды айтайын. Мына жанагы спирт ичимдиктери боюнча мамлекетте акциздик налог деген бар. Ошол спирт ичимдиктерин, акциздик налогдорун такыр мындай талап тоношкон да. Мына акыркы жылга чейин, биз келгенге чейин ошол налогдор 200 миллион сомго чейин түшүп калган. Жылына болгону спирт ичимдиктеринин
акциздик налогунан болгону, урматтуу туугандар, 200 миллион сом гана топтолуп калган. Акыры ошол көбөйтүп отуруп, бүгүнкү күндө ошол налогду толук бойдон калыбына келтирдик. Өзүбүз акциздик маркаларды чыгара баштадык. Бүгүнкү күндө 200 миллион топтолгон акциздик марка 30 миллиардка чейин чыгып атат. Мына каякта мамлекеттин акчысы. Мына мамлекеттин байлыгынын талаптан олгондугу. Ошол мамлекеттин налогторун талаптанып, бай болуп, мына Аю деген бир компания бар эле, билесиздер. Хозяин аты ким эле? Шаки эле. Шаки деген бар эле. Шаки деген бай чыккан. Олигарх чыккан. Кантип олигарх болду? Мамлекеттин акциздерин тоноп, налогду төлөбөстөн өзү акциз чыгарып, ошол чыгарган акциздердин баарын подделкадан чыгарып туруп, элди тоноп тоногон. Мына азыр ошол налогтор, бир эле мисалды айтып атам сиздерге, 30 миллиардка чыкты. Ушул эле Балыкчы шаарында канчалаган автобазалар тонолуп кетти. Канчалаган жерлер тонолуп кетти. Бардыгын жеке адамдар өздөрүнө өткүзүп, өздөрү үчүн иштете баштады. Так, азыр мен мунун списогун сиздерге окуп берсем, узун список болот. Бирок Балыкчы шаарында дагы көптөгөн мал мүлктөрүн толоп кеткендердин бардыгын мамлекетке кайтардык. Ушунун бардыгы, ушул жумуштардын бардыгы, урматтуу туугандар, менин жеке көзөмөлдүн алдында жүргүзүлүп атат. Ошондуктан президентибиз эмне кылды? Президентибиз ошондуктан айтты, андай ушундай талаптануу көп болуп кеткен болсо, ушуларды кайра чогултуудагы чогулган акчалардын бардыгын биз стабилизациондук фондко, то есть турукташтыруу фондуна чогултайлы деп президентибиз ушундай тапшырма берди. Ошонун негизинде мына стаб фонддон эле жылына, мына акыркы быйылкы эле жылы бир 50 миллиардтан ашык акча мамлекеттеги ушул эл журтубуздун, район, шаарларыбыздын керектүү жерлерине жумшалып атат. Мына финансы каяктан чыгып атат жана каякка кетип атат. Мунун ар бири депозиттик счетко топтолот акчалар, же болбосо ГАУГдин спец счету бар, ошого топтолот. Ошол жерден президенттин гана, жеке президенттин гана буйругунун негизинде акчалар бөлүнөт. Башка бир дагы адам бул акчаларды бөлө албайт. Мына ошентип президентибиз силердин, биздин ушул Балыкчы шаарына дагы азыр 500 миллион сом акчаны бөлүп берди ошол фонддон. Урматтуу эл журт, мен муну айтканымдын себеби биз бардыгыбыз ушул элдин, Кыргызстандын жараны болгондон кийин ар бирибиз ушуга коррупция менен күрөшкөнгө багыт алышыбыз керек. Коррупция менен күрөшүү негизинен акыркы 2 жылда ошол президентибиз койгон тапшырмасынын негизинде күчөдү. Биз муну аягына чыгарабыз. Мына шаарга мэр кылып Жантаевди алып келдикпи? Бул эмеден, балыкчыдан байыбайт. Балыкчыны байытып анан кетиш керек. Мына ушул максат болгон негизинен туугандар. Андан сырткары өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекетибиздеги негизги маселелердин бири ушул ийгиликтерге жетиш үчүн эмне кылыш керек эле? Ошол ийгиликтерге тоскоол болгон ар түрдүү элементтерди жолдон алып салыш керек эле. Анын негизги ушул Кыргызстан мамлекетинин ийгилигине жетишкендиктерине тоскоол болгон негизги элементтердин бири бул уюшкан кылмыштуулук топ болгон. Уюшкан кылмыштуулук топ бардык жерде, Кыргызстаныбыздын бардык жеринде чырмооктой чырмап, бардык мамлекеттик органдарды, эл журтту, жөнөкөй адамдарды чырмап, бизнесмендерди чырмап, ушундай чырмап алышкан. Алар ушунчалык жакшы структураны түзүшкөн, что Кыргызстанда экинчи бийлик болуп калышкан. Мына ушол уюшкан кылмыштуулук топту жок кылуу боюнча дагы өтө чоң иштер жүргүзүлдү акыркы бир 4-5 жылдын ичинде. Мына азыр бүгүн жыйынтыгы чыкты. Биз ачык айта алабыз. Бардык жерде ачыктан ачык, уялбастан эл журтка айтканга уже мүмкүнчүлүгүбүз бар. Себеби эл аны баары сезип билип турат. Биздин Кыргызстаныбызда, биздин мамлекетибизде уюшкан кылмыштуулук топ мындан ары жок жана мындан ары болбойт деп айта алабыз. Мына азыр бир дагы жерде чордуймун деп, положение смотрящиймин, вор законмун деген адамдар кайда?
Жок, жана мындан ары болбойт эч качан. Кыргызстандын кайсыл булуң бурчунда болбосун. Айрыкча ушул маселе Ысык Көл областында көп өнүгүп кеткен. Себеби Ысык Көл облусу туристтик область. Бул жерге дүйнөнүн 4 булуңунан ар түрдүү адамдар келет. Бул жака өтө көп инвестиция келет. Мына ошондуктан ошол туристтик мекемелердин тегерегинде көптөгөн кылмышкерлер көбөйүп кеткен бул жакта. Кылмышкерлер тобу менен болуп, группасы менен болуп, ондоп, жүздөп, миңдеп саналып кеткен. Мына бүгүнкү күндө Ысык Көлдө дагы кылмышкерлер жок болуп кетти деп айта албайм, бирок уюшкан кылмыштуулук жок. Ал эми анча-мынча калган, анча-мынча башын көтөргөн жанагы калыктыларын деп коелу, калдыктарынын бардыгын мындан ары жок кылабыз. Бизнесмендерибиз коркпостон, үркпөстөн, жашынакай, жай баракат өзүнүн пешине тери менен жумуштарын улантыш керек. Ошондуктан урматтуу эл журт, урматтуу туугандар, мен сиздердин алдыңыздарга ушул маселелерди айтуу үчүн атайын келдим. Себеби дагы бир жолу айтайын, президентибиз мага ушундай тапшырма берип кетти. Барып элге ушуну түшүндүрүп, айтып деп, эл биле турган, сезе турган болсун. Кудай кааласа ушу элибиздин келечегин мындан ары дагы аныктаганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындан ары эми мамлекетибиз тезирээк өнүгө баштайт. Тезирээк, бай ылдамдыкта, темп менен өнүгө баштайт. Себеби уже алдыбыздагы жанагы башында айткан бизге тоскоолдук кылган элементтердин көпчүлүгү жок болду. Коррупционерлердин бардыгы коркуп отуруп калышты. Качып. Кылмышкерлер болсо жок кылынды. Эми мындан ары ынтымакта иштешибиз керек. Жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери, ушул жерде мен кайрылып кетейин. Мына жергиликтүү бийлик органынын жетекчилери, облустагы президент өкүлдөрү, мэрлер, акимдер, ар бириңер өзүңөрдүн участогуңарда ийгиликке жетпей турган болсоңор, анда жоопко тартыласыңар. Мен ачык эле айтайын. Жоопко тартыласыңар. Аким болсоң, ошол райондун территориясында жашаган эл үчүн кызмат кылыш керек. Элдин турмушун жакшыртуу үчүн кызмат кылыш керек. Жөн эле акиммин деп бул жерде 2 жыл отурдум, эми мени башка жумушка котор деп жана канча акимдер бар, ушинтип милдет кылгандары бар. Милдет кылбаш керек кылган ишиңерди. Мына баарыбыз ошо президенттин тапшырмасы дегенде күнү түн дебей чуркап иштеп жүрөбүз. Биздин максатыбыз элибиздин турмушу оңолсун. Ушу балыкчылыктар Кудай кааласа 1 жылдан кийин эмдиги жылы ушул маалдарга биз кыйла оңолдук. Шаарыбыз кыйла жакшырды. Мына сонун шаарда, сонун жерде жашап калдык. Бүт биздин проблемаларыбыз чечилди деген сүйүнүчтүү кабарлардан угуп калайлы биз. Ошон үчүн аракет кылабыз. Мына шаардын мэрине дагы ушул тапшырманы айтып кетемин. Тынч болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Кудайым тынччылыкты берип, жакшылыктар болсо, дагы көптөгөн ийгиликтер жетебиз деген үмүттөмүн.